Саламатсыздарбы, биздин урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, назарыңыздарда Халва шоу программасы жана алпаруучусу мен Сезим Имамадыева. Адаттагыдай эле сиздердин көңүлүңүздөрдү ачып, биринчи кезекте жана биздин командалаштарыбыздын интеллектуалдык жаатында кандай экендигин байкап көрмөкчүбүз. Сиздер байкагандай эле бүгүнкү биздин студиябызда өзгөчө таланттуу айымдар жана мырзалар отурат. Бүгүн менин оюмча таймаш катуу болмокчу, анткени кыздар жана балдардын арасында болмокчу. Деги эле ким жеңет, биз менен чогуу байкап көрүңүздөр. Менин оң тарабымда учурда Адилет Азимов эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү ырчы маданият отличниги келди. Кол чабуулар, кош келиңиз. Биринчи кезекте Адилет мырза, сизге суроо узаткым келип жатат. 15 декабрь күнү 30 жашыңызды белгилеген жатасыз жана дал ушул тууралуу аябай кызык болуп жатат. Жакшынакай жаңылык менен келиптирсиз. Албетте, ошол 30 жашты мындай эле туугандар менен арасында, достордун арасында эле өткөрүп койбой. Жалпы ушул келем деп, ушакты көргүсү келип, чогуу отуруп, конок болуп кетем деген бардык досторду, көрүп жаткан бүт көрөрмандарды, күйөрмандарды, баарыңыздарды чакырам. Ошол күйөрмандарды дагы бүт баарын чакырып атабыз. Ошол билет баасын эле төлөп туруп эле баарыңар келип конок болуп, даам татып, сонун жакшы ресторанда өтөт, Кайлас деген. Ошол ресторанда баарыңыздарды 15 декабрда күтөмүн. Эң сонун. Сизди биринчи кезекте келе жаткан тууган күнүңүз менен демекчимин. Жана экинчи кезекте мен дагы күйөрмандарыңыздарга, огуучуларга айтып кетейин деп жатам. Жөн гана сиздин ырларыңызды, сиздин деги эле өзүңүздү уккандан тышкары ал жакта даам татып да кетсе болот экен. Бул менин оюмча жакшы бир ыкмалардын бири десем болот. Экинчи суроо узаткым келип жатат. Ырчылар эс алып жатканда кандай ырларды угат? Эс алып жатканда өзүнө жаккан, жүрөгүнө жаккан ырларды угуп берет. Сизге кандай ырлар жагат ошо? Ар кандай бүт жанрда угам мен. И народный да угам, и классика да угам, и эстрада, хип-хоп, бүт фирменный ырлар бар. Брайан Макнайт деген, ал жакты деле Стиви Вандер, бүт эми жок да менде мындай чектелүү. Там чисто, например, классический вокал деп коюп, классиканы эле укпайм, или народный, только народный, бүт жанрдагы ырларды угам. Жакшы, эң сонун. Эмесе сиздин командалашыңыз катары алпаруучу мырза, профессионалдуу алпаруучу десем болот. Биринчи кезекте иш-чаралардын уюштуруучусу Тимурлан Тилеков келди. Кол чабуулар, кош келиңиз, Тимурлан мырза. Кош келдик. Алпаруучулар тойго кечиксе эмне болот, Тимурлан мырза? Жаман болот. Анткени алпаруучу биринчи кечикпеш керек деп ойлойм да. Ал жерде тойго барганда бир 200-300 деген адамды бир алпаруучу күттүрүп койгону өтө эле бир туура эмес көрүнүш катары кабыл алам. Бирок менде болгон эмес деп айта албайм. Болгон бир жолу ушу эми жолдон ар кандай ситуациялар болуп кетет. Кээде бир 2 саатта эле жетем деген жерге возможно ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Бир жолу балыкчыга барсам, командабыз менен бардык. Барсак элдер отуруп биринчи тамагын ичип аткан экен. Анан ошондой вакытта барып калдык. Эч ким баштаган жок, өздөрү эле ошондой элдер чогулуп калып аябай пунктуаль экен. 5:30 барып калдык. 5-ке чакырылган экен, уже элдер 5-те эле чогулуп калыптыр. Жакшы. Ошондой бир ситуация болгон. Андан кийин бир досубуз ошол Ошко той алып барып бер деди. Ак бата деген кафе депчи. Анан Ошко барып Ак батада күтүп отурсак бир башка тамада келди. Анан тиги чалатам тамада башка го, биз Бишкектен келип алдык десе азыр тактап көрөйүн деп. Көрсө ал той Кара Кулжадагы Ак бата деген кафеде экен да. Анан ошентип ал жакка да кетишип калганбыз. Эми ошондой ситуацияда эле. Анан бирок өзүм негизи кечикпейм. 5-ке десе хотя бы 5:30 барганга аракет кылам. Кечикпегенден тышкары алпаруучу эң ушу маанилүү кандай сапаттарга ээ болушу керек? Алпаруучу деген эми баягы бул телевидениянын алпаруу өзүнчө бир ык керек, буга шык керек дегендей. Тойдуку такыр башка да, концерттики дагы башка. Анан мен той боюнча айта кетсем, тойдо ар кандай тармактагы инсандар олтурат. Мисалга улуумун олтурат, жаштар олтурат, ортомун, ошонун баарын көңүлүн тапканга туура программаны иштеп чыгыш керек. Бирөөнү тарынтып албаш керек. Анткени бир тойду кыскача айтканда жакшы өткөрүш керек да.
аракет болгон күч аракетиң жумшаш керек. Эптеп эле барып өткөрүп кетип, максат болбош керек менин оюмча. Анткени бир киши тойду күн сайын эле бере бербейт да. 1 жыл, 2 жыл, кээ бирлер 10 жылдап күтүп анан берсе, анан тойду тамададан көп нерсе зависит этет. Алып баруучуданчы. Анан барып эле эптеп-септеп уйку сурап, мындай отношение алып койгон болбойт. Ошон үчүн той ээси менен биз жолугуп, анын оюн угуп, кандай коноктор келет баарын билип, анан ошого жараша мамиле кылып, тойду болушунча жакшы өткөрүп бергенге аракет кылабыз. Чындыгында эле көп нерсе эмес, менин оюмча, тамадалардан тойдо бардыгы ушу көз каранды. Ошол себептен Тимурлан Тилековго сиз да кайрылып көрсөңүз болот. Биздин Кыргызстанда чындыгында мыкты тамадалардын бири болуп саналмакчы. Жана сиздердин тең тайлашуучуларыңар бул жакта кыздарыбыз келип жатат. Биринчи кезекте Мадина менен тааныштырып кетейин. Мадина Сүйүнүүчүва. Кол чабуулар, кош келиңиз. Ырчайбыбыз жана баарыбызга белгилүү болгондой эле Кайрат Салмакеев аттуу биздин Кайрат кыргыз ырчыбыздын окуучу кызы. Биринчи кезекте Мадина сизден суроо. Эмне себептен Кайрат Салмакеев, эмнеге Адилет Азимов эмес? Ал кандай болду? Мен мектепте окуп жүргөн кезимде, 2-класста окуп жүргөндө би багыты боюнча сабак берип келген экен. Ошондо эле биге барып, ошо менен жакын болуп жүрүп, азыркыга чейин чогуу иштешебиз. Ошол биздин ортобузга. Мен Мадинадан сурап жатам, эмне себептен Кайрат мырза? Балким Мадина сизге келмек, Адилет байке, мени үйрөтүңүзчү окуучу катары деп ойлойм. Жакшы, чоң рахмат сизге Мадина. Жана сиздин командашыңыз менен бирге Жылдыз Амандыкова келип кетти. Жылдыз бизде алып баруучусу жана эң негизги ушу менин оюмча адистигинин бири бул саунд актриса катары. Сиз котормочусуз. Кол чабуулар, кош келиңиз. Мага белгилүү болгондой, сиз кыргыз тилинен орус тилине жана орус тилинен кыргыз тилине которосуз. Кыйыныраак кайсынысы, кыргызчадан орусчабы же орусчадан кыргызчабы? Албетте орусчадан кыргызчага которгон оңой. Ал эми кыргызчаны орусчалаган оор да, анткени кыргыз тили бай тил. Ал эми орус тилинен кичине кыргыз тилине туура келген сөздү табыш оор болуп калат да. Эң сонун. Эмесе ушундай биз жакшынакай нотабызда өз эфирибизди баштабамакчыбыз. Баарына белгилүү болгондой эле ар бир командабызда өзгөчө аталыштарга ээ болушу керек. Биринчи кезекте мырзалардан сурайын, сиздердин командаңыздар эмне деп аталат? Кантип аталат? Бал жигит деп аталат. Бал жигиттерибиз. Бал жигит. Улан тоо деген. Эң сонун. Бал жигит. Кыздар болсо? Балдарга тең тайлашып супер кыздар деп алабыз деле. Супер кыздар. Бүгүн бал жигит жана супер кыздардын арасында бизде ушундай жакшынакай таймаш болмокчу. Супер кыздар, бал жигит деп мен дагы жазып алайын. Жана албетте биринчи кезекте сиздердин күч кубатыңыздар башкарып алганга жана жеңишке умтулууга эң мыкты мотивация бизде Nitro энергетикалык суусундук болмокчу. Адышата компаниясынын ата мекендик эң биринчи өндүрүшү Nitro. Өз күч кубатыңды башкара бил. Кимдир бирөө мага эмне кылышымды айтат. Мен аны мыкты аткарам. Мен өз дараметимди билем. Дагы көбүрөөк. Мени чектебегиле. Мен алардын айтканына кошулбайм. Эмнеге? Кептин баары менин күч кубатымда. Nitro өз күч кубатыңды ойгот. Супер кыздар жана бал жигиттердин арасында азыр биринчи оюнубузда ким жеңет деген суроо бизге кызык болуп жатат. Сиздер биз менен чогуу урматтуу телекөрүүчү, биздин катышуучулар канча суроого жооп беришет экендигин санаңыздар. Биринчи оюнубуз тамга жегич деп аталат. Тамга жегиштин эрежеси: ар бир командадан бир катышуучубуз катышмакчы. Оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде суроолордун максималдуу санына жооп берүү болуп саналат. Алардын жооптору биздин жашыруун тамга менен башталышы керек. Ким көп суроолорго жооп берсе, жалпы команда бир халва балга ээ болот. Албетте тамганы биз өзүбүз жашырып койгонбуз. Биринчи кезекте командалар ким биринчи баштап берет, аныктап алыңыздар. Кыздын кыз жашыруу болот да.
Кыздын ыкчарчылык бетин кыздар баштап берсин. Кыздар макулсуздарбы? Жана сөз бар го, биринчи пещерага кыздарды киргизип андан кийин эркектер. Ошондой болтабы деп биз жылдызсыздап жатат. Биринчиден болуп бизде супер кыздар баштамакчы. Чындыгында алар супер экенби биз азыр чогуу сиздер менен байкайбыз. Кыздар, сиздерге К тамгасы азыркы учурда берилет. Жылдыз сиз баштап берет окшойсуз, мени аябай карап жатасыз. Мадина, сиз болсо жылдыз суроолорго жооп таппай калса, сиз жардам берсеңиз болот. Эң негизгиси жооптор кайталанбашы керек. Эгерде кайталанып калса, мен жоопту кабыл албаймын. Жооптор К тамгасынан башталыш керек. Жооптордун баары К тамгасынан башталат. Даярсыздарбы? Анда 1,5 мүнөт убактыбыз кетти. Суук тийгенде эмне жардам берет? Колгап. Ыр-ырдоону ким ойлоп тапкан? Комузчу. Эң күлкүлүү жаныбардын аты? Кенгуру. Пенсияда эмне кылбаш керек? Качпаш керек. Кыргызстандагы эң бай адам? Киши. Чизбургерди ким ойлоп тапкан? Кыргыз. Эң пайдалуу тамак? Капуста. Аялыңызга тууган күндө, сиздин жолдошуңузга тууган күндө эмне кылуу берек көрүү керек? Капрон. Топулдак эмне жөнүндө ойлонот? Кап жөнүндө. Таксисттин операторун кантип аташат? Кол менеджер. Алма же авокадобу? Киви. Аквапаркта эмне кылуу кызыксыз? Кыймылдоо. Биология мугалими эмнени кыялданат? Качууну кыйыл. Вантусту ким ойлоп тапкан? Ойлонобуз, вантусту ким ойлоп тапкан? Убакыт кетип атат. Кийинки суроо, долларды кайдан алсам болот? Кредиттен алам. Карточкадан. Ким досторунун акчасына жашайт? Кочкорлор. Адамдар чатырда эмнени жашырышат? Кашан. Тилекке каршы убактыбыз бүттү. Кол чабуулар, азаматсыздар, жакшы жыйынтык көргөзүңүздөр. Бергенде мен иштеп алат экен да. Чындыгында кайсы суроого жооп узатуу кыйын болду? Жанагы чизбургерди мага ошол болду. Чизбургерди ким ойлоп тапкан деген суроо. Жакшы, кыздар ага карабастан жакшы жыйынтык көргөзүштү менин оюм боюнча. Балдар азыр кандай жыйынтык көргөзөт деген ой аябай кызыктырып жатат. Кимиңиздер жооп бересиздер? Мен жооп берем эмес. Сен жооп бересиң. Мен жооп берем. Адлет мырза жооп берет экен. Тимурлан беке, сиз болсо жардам берсеңиз болот. Сиздердин тамгаңыздар Д тамгасы. Д тамгасы. Азыр чындыгында менин оюм боюнча Адлет мырза Д тамгадагы бардык кыргыз сөздөрдү ойлоштуруп жатат деп ойлойм. Эмесе 1,5 мүнөт убакыт сиздерге берилет. Даярсыздарбы? Даярбыз. Убакыт кетти. Алтынды кайдан тапса болот? Дарыядан. Көкүрөк ооруганда эмне кылуу керек? Дары ичиш керек. Жаштар чөнтөктөрүндө эмнелер көтөрүп жүрүшөт? Дары. Эң коркунучтуу ырдын аты? Далеко. Эшектин түсү кандай? Дарактай. Сары майды ким ойлоп тапкан? Дамира апа. Корпоративке өзүңүз менен чогуу эмнени аласыз? Дискти. Арканды ким ойлоп тапкан? Дамир байке. Куйрук майын кайдан тапсам болот? Куйрук майын кайдан тапсам болот? Эмеден да. Дамбрадан да деген. Резиденцияда кимдер жашайт? Дима деген доскем жашайт. Джимден эмнени сурамак элеңиз? Дарбузду. Квадрокоптер деген эмне? Дөңгөлөк. Халва шоу программасынын редактору эмне жөнүндө кыялданат? Диван жөнүндө. Адамдардын эмнеси сизди көбүрөөк кыжырдантырат? Диванда жатуусу. Кайталап калды. Дерски боло берген. Тойдо ким көп сүйлөйт? Дамада. Маршруткада ким орун бербейт? Дамалар. Банзай кыргызчага кандайча которулат? Димзай. Кол чабуулар, азаматсыздар. Эң жакшы жыйынтык. Азыр болсо Адлет мырза айта кетиңизчи, кайсыл суроого жооп узатуу кыйын болду?
Баардыгына эле. Бирок эң кызыктуу жооптордун бири мага чындыгында Халва шоу программасынын редактору эмне жөнүндө кыялданат десеңиз, Халва шоу программасынын командасынын бардыгы эле ушу диванда жатууну кыялданат го деп ойлоп жатам. Эмесе азаматсыздар кол чогулат. Азыр болсо бир аз убакыттан кийин командалар канча упайга ээ болду экендигин чогуу билмекчибиз. Тамга жегич оюнун жыйынтыктайлы супер кыздар 16 сөзгө бизге жооп узатышты. 16 жолу жакшынакай жооп бериптириңиздер. Кол чабуулар. Эң жакшы. Бал жигиттер болсо 1 упайга көбүрөөк жооп узатышты. 17 сөзгө. Кол чабуулар. Эмесе 1-0. Азыр болсо кыздар чамданыңыздар демекчимин. Кийинки биздин оюнубуз Алло сен кайдасың деп аталат. Алло сен кайдасың оюнун баштамакчыбыз. Бул оюнга команданын 2 катышуучусу тең катышмакчы. Алардын бири экинчисинен Алло сен кайдасың деген суроону узатат. Экинчиси биздин экранда пайда болгон локацияларды дал ушул жерлерди атабастан түшүндүрүп бериши керек. Командалаш болсо ал суроолордун ал локацияларды табышы керек. Жана командалардын кими көбүрөөк локацияларды тапса, аларга 1 упай биздин халва балыбыз берилмекчи. Азыр сиздер байкагандай эле жигиттер орундарына отурушуп кыздар менен алмашып алышты. Анткени биздин бал жигиттер биринчиден болуп бул оюнду ачып бермекчи. Бардыгы түшүнүктүүбү сиздерге? Ооба, түшүнүктүү. Мен байкаган бойдон Адилет мырза азыр дал ушул локацияларды табат. Жерлерди болсо Тимурлан мырза дал түшүндүрүп бермекчи. Даярсыздар, 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Эмеси убакыт кетти. Мен түшүндүрүп айта берем, кайсы деме, мисалы мен каяктан келдим, ошондой эле башка шаарда чыга боласың да. Токмок. Азаматсыз. Тиги жакында сен не кылайын деп атасың? Туулган күн. Ошол эмне болот? Юбилей. Жок, чай жок эле? Чай концерт. Жок, чай. Жакшы. Мага баратканда бензин. Жок, баратканда жетпей бир деме бар го, шаарчачы. Эме. Белоц. Азаматсыз. Сен телефонун каяктан алдың эле? Мен алдым. Сум. Сен көп барасың да, мындай чет өлкөлөрдө болот нерсечи? Самолет. Жок, зарубеж. Ошондой бир ар кайсы өлкөдөн келип, турист. Жок, чалаң чыгармачылыкты ырчылар ырдап, ошол жерде мындай конкурс эмес, деме өтө бересинчи башка. Кийинкисине. Айтсам эми. Аракеттениз. Жакында ошондой нерсеге учуп тур деп айтат го, мындай бийиктикте да, кыскасын айткандачы. Жылдыз. Жок, Асман. Гагарин. Космос. Азаматсыз. Тоолуу область бизде кайсыл жак эле? Эме Нарын. Эке каршы убактыбыз Нарын жетти. эметилет го деме? Азаматсыз. Фестиваль бу. Чындыгында эң кызыктуусу мага бул жакта Тимурлан мырза мен келатам деген бул жакта бензин деди да. Эмнеге ушундай болуп кетти? Мен ошак келатканда, баратканда бензин коебуз да. Анан келатканда каяктан ошо жакын эле айтып турмун, ошо Белоцкийге жакыныраак куябыз кээ бирде Карабалтадан куюп калабыз, ушундай ар кайсы жактан куя беребиз да. Бирөөнө эле жооп берген жок. Тимурлан мырза кайсы локацияны түшүндүрүү кыйын болду? Жок, мен космоско келгенде эле ойлонуп калышкан, так, бирден баштасам, сразу Гагаринди айтсам туура эмес деп айтып калам, биринчи учкан деп элечи. Анан бирок ал оңой эле болду. Фестиваль мен ойлогом бат-бат болуш керек депчи, анткени көп фестиваль конкурстарга сен көп барасың го. Жакшы. Бирок карабастан менин оюмча жакшы жыйынтык көргөздүңүздөр. Азыр болсо биздин супер кыздар канча локацияны табат экендигин чогуу санап көрөбүз. Алло сен кайдасың оюнун улантабыз. Супер кыздар азыр улантат оюнду. Жана сиздер байкагандай эле Жылдыз айым азыр локацияларды түшүндүрүп берет. Жерлерди атабастан эң негизги эреже. Мадина болсо дал ушул локацияларды тапмакчы. Туурабы? Даярсыздарбы? Ооба, даярсыңбы? Жакшы, анда баштайбыз.
ал жака паспортты сенин документацияңды жасаган арасында. Закан. Жок. Шардын ичинде кичинекей жерлер жок. Эме. Соң. Жарашы. Кийинкиси. Кичинекей балдар аябай тепкен жакшы көрөт. Велосипед. Жок. Бир орунда эле турат да алчы. Бир орунда эле. Кийинкиси. Кийинкисин сурап жатчы. Кара адамдар жүрөт. Каралар үй. Кара адамдар, кара. Кара адамдар Америка. Эле Жок. Индия. Ысык, аябай ысык. Африка. Жылдыз, чардан. Чоң балта бар го. Чоң балта. Ошондой шаар бар го бир жакта. Чүйдө. Кара балта. Оорулуу адамдар барат. Больница. Башка жаракаты. Кийинкиси. Айдоо жерлерин. Айдоо жерлер. Ойлонобуз, чабданыңызда. Жайлоо. Жок, айдоо жерлери. Картошка себет, буудай себет. Айылбы. Жок, айылга сеппейт да. Айылдагылар кайсакка себет ошону? Поле. Бекке каршы убактыбыз аяктап калды. Кичине проблемам бар да. Жакшы, азаматсыздар байкасаңыздар, телекөрүүчүлөр, бул жакта бал жигиттер жардам берип да жатышты. Жакшы. Кыздар аракет азыр болсо бал жигиттер 6 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар бал жигиттерге. Кыздар болсо тилекке каршы 3 сөздү туура таптыңыздар. Бирок карабастан алдыда дагы көптөгөн оюндарыбыздар бар. Азыр болсо жалпы саныбыз 0-2. Балким кийинки биздин оюнубузда кыздар жеңип калар деп ойлоп жатам. Мырзалар дукту чүрбөңүздөр, кыздардын кийинки оюнубуз болсо калппы чынбы деп аталат. Кимдир бирөө мага эмне кылышымды айтат. Мен аны мыкты аткарам. Мен өз дараметимди билем. Дагы көбүрөөк. Мени чектебегиле. Мен алардын айтканына кошулбайм. Эмнеге? Кептин баары менин күч кубатымда. Нитро, өз күч кубатыңды ойгот. Калппы чынбы оюнун баштамакчыбыз. Азыр сиздер байкап тургандай эле колунда да ушундай кичинекей карточкалар бар. Алардын аркасында 50%-ында чынбы деп жазылуу, экинчисинде калппы деп жазылуу. Жана азыр команда болсо, команданын бир катышуучусу гана катыша алмакчы. Бир карточканы тандайт, албетте рандомдуу түрүндө карточкаларды аралаштырып коёмун. Жана да ушунга жараша калп, эгерде команда калп деген сөз келип калса, ал калп окуяны айтып бериши керек. Эгерде чындык болсо, албетте чын окуяны. Эң негизги шарт дал ушул окуя башынан аягына чейин же чын, же калп болушу керек. Жана шарттардын бири бул тең тайлашуучусу карточкада калп же чын экендигин таппай калуу. Эгерде командалаштар утуп кетсе, албетте сөз түрдө бул аларга бир халва балл берилмекчи. Жана тескеринче. Түшүнүктүүбү? Буга чейин бизде бал жигиттер биринчиден болуп баштап берген. Азыр болсо супер кыздардан биринчи баштайбыз. Кимиңиздер бизге окуяны айтып бересиздер? Мен айтып берейин. Мен мурунку студенттик кезимдеги окуя менен бөлүшкүм келип атат. Ал кезде деген жаңы Бишкекке жаңы келген кезим болчу. Автовокзалдан түшүп алып 132 маршрутка отуруп алып анан кетип бараткам. Ичи барыңыз билгендей эле абдан тыгылыш го. Анан кетип эле бараткам анан бир малда туруп бараткам да. Анан бир малда резкий тормоз басты да айдоочу. Тормоз басканда мен кулап кеттим. Анан кулап кеткенде жөн эле куласам бир жөн мен колум менен бир апанын көзүн чукуп алгам да. Анан чукуп алганда мындай абдан урушуп мен кыжалатып алып анан ошондо сүйүнгөнүм, мен анын көзүн чын эле мындай аябай жаракат бербегениме сүйүнөм да. Чынында мен анын мындай бир аз мындай чукуп кеткен да. Эң эле жаман окуя болгон ошондо. Эң негизгиси сизди сотко берген жок да.
берейин деп аз калган. Анткени заманбапта азыркы биздин жашообузда аябай көп учурлар болот эмеспи? Кичинекей эле жаракат алышса, кандай деп ойлойсуздар, мырзалар? Чын эле деп ойлоп атам. Чындык окуя деп ойлоп жатсыз. Чукудай эле колу бар экен. Адилет, сиз дагы чын жоопту кабыл ала берсем болот. Жоопту кабыл алам. Азыр болсо бал жигиттер Жылдыздын окуясын чындык деп ойлоп жатышат. Жылдыз карточкаңызды көргөзүң. Азаматсыздар, кол чабуулар, чындык окуя. Азыр болсо балдарыбыз бизге кандай окуяны айтып берет экен? Чынбы же калппы? Кимиңиздер айтып бересиздер? Илгери. 10-чу кылымда деп. Адилет мырза баштап берет экенбиз. Мен айтып берет экенмин. Анда жаш болчумун. Жашыраак болчумун, аз деле жашмын дегенде. Азыр 50-ге чыгайын деп калдым. Азыр эми 30-га чыгайын деп калдым, анда жаш болчумун. Көлгө барып эмелери болгон, шос деп коет. Анан ошол жакта министрлерге выступленияга чыгаардын астында чыгайын деп аткан мындай 2 номерби 3 номер калганда шымым мындай туфлимди сүрө коеюн деп туфлимди сүрө коеюн деп ачайын дегем да, ачайын десем эле дарт деп эле шымым полный айрылып калат баягы. Анан полный айрылып калып, не кыларын билбей эки жакка чуркап, анан кийин ошол анан эптеп бир кыз тиге калып, анысын чыгып, кайра чыксам кайра айрылып, анан аяктан эптеп кайра анча-мынча тигип алышым. Кечинде еще той бар болчу. Көлдөн келип тойго барып, тойго кирейин десем аяктан кайра айрылып, просто үй алысыраак болот атпайбы, барып ала калайын десемчи. Ошентип кыйналып атып, ошол күн ошондой өткөн болчу да. Бирок муну мындай досконально айтсам деле болот эми, бирок ушундай окуя болгон да. Чындыгында дароо эле суроо узаткым келет да, бул чынбы же калппы деп. Кыздар кандай деп ойлойсуздар? Калп. Калп дейт Мадина. Жылдыз? Көбүнчө калпко деп ойлоп атам да. Негизи. Жоопту кабыл ала берейин, Күнүнө 4 жолу айрылган. Кандай болчу менен? Оо дегеле болбойбу. Калп деп ойлоп жатасыздар. Жоопту кабыл аламын. Адилет мырза карточкаңызды көргөзүңүз эми. Кол чабуулар, азаматсыздар. Бирок негизи окуя чыны, Бирок негизи окуя чын. Кайсы Бирок жанагы сиздин Бишкекке келип анан да кайрылган деген ошолор эме өтүп кетти, окшобой кетти окшойт. 4 жолу айрылган. Окуя негизи чын болгон. Негизи окуя чын болгон. Мен бул историяны көп эле айтып күлдүргөм, жана күлдүрүп жашооңдо кандай ситуациялар болгон сахнанын артында деген эмеде действительно ушундай болгон. Мен карындашым мурдакы шымымды салып койгон экен да негизичи. Эмне себептен сиз калп окуяны айтып берген жоксуз? Эми көңүлдү ачалы дедиңиз, бирок чын болгонуна карабастан бул жакта эң негизги эреже карточкадагы жазылган нерсени табуу. Ошондуктан бул жакта кыздарга жакшы жардам болуп кетти десем болот. 4 жолу айрылды эле чын эле. 4 жолу эмес эми, 2 жолу, 3 жолу айрылган. 3 жолу айрылган. Жакшы. Азыр болсо калп кылып атайын эми. Кыздарга кичине мындай чын окуя кылып айтып берип коеюн дедим да, чтоб чын эметсин депчи, ишенсин деп. Анан кайра кошмолоп коюн, кыздар да утсун деп, кыздар. Азаматсыздар, кол чабуулар. Азыркы учурда ар бир команда тең 1-1 упайга ээ болдуңуздар. Ошондо жыйынтыкта 3-1. Кийинки биздин оюнубуз кандай деги эле оюндун жыйынтыгы кандай болот экендигин байкайбыз. Кийинки оюнубузда бизге аябай жакшы, ишенимдүү дос керек болмокчу. Кийинки оюнубуздун аты Алло Доске деп аталат. Алло Доске оюну сиздерге буга чейин айтып кеткендей эле биздин катышуучуларга ишенимдүү дос жана биздин сүйүктүү гаджетибиз, телефонубуз керек болмокчу. Эмне себептен? Анткени катышуучулардын бирөө досуна чалат. Ал эми бул достун милдети биздин экранда көрсөтүлө турган сурообузга жооп узатуу. Албетте ал жакта варианттар бар болот. Жана эң негизги шарттардын бири бул жакта досуңуздар кайсыл жоопту кабыл алса, ошол жоопту биз салмакчыбыз. Сиздер ага жардам бербешиңиздерге
керек. Ага жетишпейсиздер дагы, анткени 30 секунд эле убакытыбыз бар. Жана эң башында бири-бириңиздерге тамга беришиңиздер керек. Кайсыл тамгадан досу баштамакчы? Ж тамга берели кыздарга, э? Кыздарга Ж тамгасы берилет, жана кыздар балдарга тамга берилет. Д тамгасы. Буга чейин кыздар биринчиден болуп баштап беришкен. Азыр болсо бал жигиттер баштап бериңиздер, кимиңиздер чаласыздар? Эми экөөбүздүн общий эле ошо Д деп кыстача общий эле бир досубуз бар, ошого чалалы. Аты ким? Үйдү досубуз. Аты ким? Данияр. Данияр мырза. Чалып баштадыңыз, дароо эле азыр экранда суроо пайда болот. Микрофонго жакыныраак кылып коюңуз. Алло. Кандай Данчик? Данчик, могу суроого жооп берчи. Эң жеңил газ кычкылтек, суутек же азот? Кычкылтек, суутек, азот дейсиздер. Ошо Эң жеңил газы. Эң жеңил газ. Ооба тура эле. А вариант кычкылтек, Б вариант суутек, В вариант азот, Г вариант жок. Батыраак. Кычкылтек, суутек, азот. Кычкылтек, э? А вариант. А вариантты кабыл алабыз. Учурда Данияр мырза менен коштошуп койсок болот. Данияр мырза, сиздин оюңуз боюнча туура жооп узаттыбы? Эң жеңил газ кычкылтек. Кандай деп ойлойсуз? Ошондой деп ойлойбузбуз деле. Сиздер да ошо досуңуз менен. Билбейм, бирок мен душамда айтып атат, азот деле болушун мүмкүн деп ойлоп атам. Бирок эми баягы звонок кылып айметкенден кийин ушул инибизге ишенип эме кыла берели. Албетте биз сиздердин досуңуздардын жообун кабыл алабыз. Жана биринчи кезекте Данияр мырзага биз салам узатабыз. Экинчи кезекте досторуңуздарга жардам көргөзө албай калдыңыз. Тилекке каршы, анткени эң жеңил газ бул суутек болуп саналат. Даниярга бирок кол чабуулар. Данияр Азамат, албетте. Молодец. Алдыга сүрөйткесиң. Данчик дебесиң. Азыр болсо кыздар ага досторго чалалы, э? Дейди досторго бетте. Супер кыздарга өтөлү. Ж тамгасы сиздерге берилген. Кимди тандайсыздар? Биз дагы ойлонуп отуруп, анан Жибек деген курбубузга чалалы. Кандай деген? Жибек. Жибек деген кыз экен. Жибек жолуга чалалы. Жибек жол. Жибекке чалып көрөлү. Суроо кетти. Алло, Жибек, кандай? Сага суроо берем. Адамдын терисинин аянты канча дейт? Чарчы метр менен. 2ге чейин? 2 метр квадрат, э? 2 метр квадрат, Ага. Макул. 2 метр квадрат. 2 метр квадрат дейт. Бул жакта мен медицинскийде окуйт экенимди айтасың беле как? Жөн эле досума чалып аткан. Суроо рандомный эле келип калды. Жакшы. Жибек менен коштошобуз. Кол чабуулар. Жибек медицина тармагында окуйм деп айтты. Байкасаңыздар, азыркы учурда биз Жылдыз Жибек досуна чалды. Жана медицина тармагында окуйм деп дароо варианттарсыз эле жооп берди. Албетте туура жооп адамдын терисинин аянты 2 чарчы метрге чейин жетет. Кол чабуулар. Жибек, сизге чоң рахмат билдиребиз. Бул жакта чындыгында дос жардам берип койду. Жакшы, аябай жардамчы катары бул жакка чыгып калды. Тааныштырып коюш керек. Кычкылтек менен терини деп. Ошондо жыйынтык 2-3. Бирок балдар биринчиликте, кыздар кайрадан чамданыңыздар. Кийинки оюнубуз баарыбызга дүйнө жүзүнө белгилүү оюндардын бири крокодил деп аталат. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, мисалы тамак аштарды, жаныбарларды жана башка нерселерди атабастан үн чыгарбай дене кыймылдары менен гана билдирүү керек. Албетте сөздөр экранда пайда болот. Бир катышуучусу көрсөтөт, экинчиси табат. Сиздер байкагандай эле Жылдыз бул жакта көргөзүп берет, Мадина болсо сөздөрдү тапмакчы. Бул объектилер студияда болсо ага сөмөй менен көргөзүүгө болбойт, түшүнүктүүбү? Эгерде
көргөзүп койсоңуздар, албетте бул жооп кабыл алынбайт. Эгерде түшүндүрмө аябай эле созулуп кетсе, кийинкиге өтүп кетсеңиздер болот. Түшүнүктүүбү, даярсыздарбы? Супер кыздар, супер экениңиздерди көргөзүп коюңуздар. 1,5 мүнөт сиздерде бар. Убакыт кетти. Блогер. Азаматсыз. Тамак. Самс. Кийинкисин сурап жатышат. Фен. Чымчык. Ракет салыңыз, Жылдыз. Неме көз ачык белги. Бичи? Өрчү? Акка? Кийинки? Коян? Аю? Хороз? Кийинки такан. Гипс? Дарыгер? Кийинки? Тамак? Лагман? Убакыт бүттү. Деме, желе тамакпы? Супер кыздар, азаматсыздар, кол чабуулар. Жылдыз, биринчи кезекте айта кетишчи, кайсыл сөздү түшүндүрүп берүү кыйын болду? Жиле сөзүн. Бул билет, редактор балким жиле эмес, жиле деп койгондур, Бирок мен жилени ойлонум да. Азыр болсо биздин бал жигиттер кандай жыйынтыкты көргөзөт экендигин чогуу байкап көрөбүз. Бал жигиттер, крокодил оюнун улантууда сиздер байкагандай эле азыр Темирлан мырза дал биздин сөздөрүбүздү тапмакчы, кыймыл менен болсо Адилет мырза аракеттенет, көргөзүп берет. Канча сөздү табат экендигин бал жигиттер чогуу санап көрөлү. Даярсыздарбы? 1,5 мүнөт убакыт сиздерге берилет. Анда эмесе кеттик. Юбка. Мини-юбка. Космос. Ок. Үн чыгарбайбыз. Кийинкисин сурап жатышат. Арстан. Ит. Мышык. Аю. Болбойт. Уун чыгарган болбойт. Ботаник. Очки. Ботаник. Кыргызчасын кабыл алам. Көз айнек. Очки деп коюңуз. Кийинкиси. Баня. Самолет. Машина. Вертолет. Летчик. Пилот. Бул жакта жардам берип койду, жардам бергенге да болбойт. Жок, буну таппайт экен. Да. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Жана эмне? Карышкырды жаман таппай койдум го. Ит мышык. Уже улап баштадым. Карышкырды кабыл албайм, анткени улап баштадыңыз. Бул жакта болбойт. Жана мону таппай койдум, ракетаны. Ракета деген деп аткам, ошону таппай койдум. Эске келбей калды, ракета кетет, космос. Космос деп мен деп койдум. Кайсын эмнени түшүндүрүү кыйын болду, Адилет беке?
Мен ошо кеттик дегендердин баарын эле түшүндүрө албай коем деп билдим да. Ошо Медузаны, например. А сантехник деген эмне көргөзөт? Сантехникте азыр аны көрсөткөнчө лучше оңоюраак сөзүн түшүндүрөйүн дедим да. Эмесе азаматсыздар, кол чабуулар ар бир командага. Жана азыркы учурда бизде супер кыздар 3 сөздү туура тапты. Жана бул жакта үн чыгарып жана жардам берип койгон үчүн мен кээ бир сөздөрдү кабыл алган жокмун. Ошондо сиздер дагы 3 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Азыр болсо команда тең 1 упайдан ээ болушту. Экөөңүздөргө тең кошмокчумун. Ошондо жыйынтык бизде 3-4. Кийинки биздин оюнубуз жыйынтыктоочу оюндардын бири болмокчу. Оозундан окуу деп аталат. Жеңишке жетүүнүн мыкты мотивацияларынын бири бул эмне десеңиздер, албетте нитро энергетикалык суусундук болмокчу. Азыр болсо биздин конокторубуз менен чогуу албетте нитро энергетикинен даамдап туруп жеңүүчү болмокчубуз демекчимин. Ким жеңүүчү болот? Чогуу байкап көрөбүз. Азыркы биздин оюнубуз оозундан окуу деп аталат. Катышуучулардын бири наушник тагынып, эч нерсе укпастан командалашынын мимикасынын жана артикуляциясынын жардамы менен биздин экранда пайда болгон сөздөрдү тапмакчы. Берилген сөздөрдөн көбүрөөк тапкан команда 1 халва балына ээ болмокчу. Мунун баарына сиздерге 90 секунд убакыт берилет. Азыркы учурда сиздер байкагандай эле наушникту Темирлан мырза кийип алды, дароо эле даяр болуп отурат. Сөздөрдү болсо Адилет мырза түшүндүрүп, мимика менен гана, кыймыл менен көргөзүүгө болбойт. Үнүңүздү чыгарсаңыз болот. Даярсыздарбы? Катуураак кыйтырып айтайын. Колум менен көрсөтсөм болбойт. Кол менен жок, ооз менен гана, артикуляция менен гана. Убакыт кетти. Чиркей. Чиркей. Шире. Жок, чиркей. Чиркей. Шире. Өтүп башкага. Кийинкисин сурап жатышат. Брынза. Бензин. Брынза. Брынза. Милиция. Жок, өтүп бул эле айтылды. Кийинкисин сурап жатышат. Катуураак айтыңызчы. Массаж. Массаж. Аябай катуу айткан болбойт. Массаж. Джип. Шым. Жок, джип. Зым. Джип. Чип. Джип. Унитаз. 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 Кийинкисин сурап жатышат. Паста. Баня. Паста. Маска. Жок, Паста. Паста. Балапан. Махабат. Балапан. Банкомат. Балапан. Банкомат. Балапан. Кийинкиси кылабычы? Халат. Адлет. Халат. 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 Котлет. Мели. Кийинкисин сурап жатышат. Чымчык. Чымчык. Азаматсыз. Танк. Таш. Танк. Нан. Танк. Танк. Нак. Чиркей. Я. Чиркей. Азаматсыздар, кол чабуулар. Кол чабуулар. Чындыгында бул жакта отуруп биз дагы тердеп кеттик сиздер менен чогуу. Кайсы сөздү түшүндүрүү кыйын болду, Адилет беке? Бар эле экен. Бирок артикуляция жардам бердиби же эмне жардам берди сизге, Темирлан беке? Йоо, эпте окшоштуруп эле башын түшүнсөм аягын түшүнбөй Балапанды түшүндүрө албай койдум. Балапанды халат десем котлет. Адилет деди, халат десеңиз. Халат дедим го. Котлет дегенде Бал жигиттерге кол чабуулар келиңиздер. Колдоп коелу. Кыздарыбыз кандай жыйынтык көргөзөт жана канча сөздү туура табышат, чогуу санайлы. Супер кыздар биздин оюнубузду улантмакчы. Сиздер байкагандай эле Мадина дароо наушникти тагынып алды, даяр болуп отурушат. Жылдыз, сиз даярсызбы? Эмесе музыканы коеюн, убакыт кетти. Кредит. Чиркей? Кредит. Кийинкиси. Маймыл. Балык. Маймыл.
Балпык. Маймыл. Кийинкиси. Дымдама. Дымдама. Курма. Курма. Чурпа. Курма. Курпак. Курма. Курпак. Курма. Чумпак. Курма. Кийинкиси. Курма. Кийинки сөз катары. Жемиш. Чамчык. Жемиш. Мадина жаңы сөздөрдү ойлоп табат. Жемиш. Кийинкиси. Маляр. Маляр. Балык. Маляр. Павлов. Маляр. Павлов. Маляр. Палат. Маляр. Палак. Маляр. Кийинкиси. Кийинкисин сурап жатат. Ёлка. 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 Убакыт бүтү. Эше түшүнгөн Не болуп кетти, Мадина? Айтыңызчы. Эчтеке түшүнгөн жок вообще. Эмне себептен жаңы сөздөрдү бул жакта бизге ойлоп таптыңыз го? Ошондой көрүнүп. Палов, чамчык деген сөздөр бул жакта болуп кетти. Балким биз бир нерсени билбей жатабыз бул жакта, бирок аракет кылдыңыздар. Кол чабуулар кыздарга. Тилекке каршы кыздарыбыз бул оюнубузда бир дагы упайга ээ болбой калышты. Балдар болсо 4 сөздү туура табышты. Кол чабуулар ар бир командага. Эмеси азыр бир нече убактардан кийин оюнубузду жыйынтыктайбыз. Кимдир бирөө мага эмне кылышымды айтат. Мен аны мыкты аткарам. Мен өз дараметимди билем. Дагы көбүрөөк. Мени чектебегиле. Мен алардын айтканына кошулбайм. Эмнеге? Кептин баары менин күч кубатымда. Нитро, өз күч кубатыңды ойгот. Оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз. Бүгүнкү биздин эфирибизде супер кыздар жана бал жигиттер келип кетишти. Жыйынтыктоочу биздин сандарыбыз 3-5. Бүгүнкү биздин оюнубузда балдар жеңип кетти. Бал жигиттерибиз кол чабуулар жана балдай болуп уттуңуздар. Чындыгында жана албетте биздин демөөрчүлөрүбүздөн кичинекей болсо дагы сиздерге белек жеңүүчүлөр катары кабыл алып коюңуздар. Активдүү катышууга дагы биздин кыздарыбызга чоң рахмат. Албетте балдар менен менин оюнча салгылашуу дегеле жашоодо мен кыйын деп ойлоймун. Супер айымдар, албетте супер кыздардын арасында супер болуп жүрөңүздөр. Силерге активдүү катышууга да ушундай кичинекей белек беребиз. Рахмат. Кол чабуулар сиздерге рахмат. Жана биздин конокторубуз менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн бизде бал жигиттер ким болуп кетти десеңиздер, Адилет Азимов эл аралык биздин эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү биринчи кезекте. Ырчы мырзабыз Маданият Атлиш жана командалаш Тимурлан Тилеков алып баруучу иш-чаралардын уюштуруучусу. Кол чабуулар сиздерге. Супер кыздар командасында Жылдыз Амандыкова алып баруучу саунд актриса жана командалаш Мадина Сүйүнүчова, ырчы Кайрат Салмакеев аттуу биздин белгилүү ырчыбыздын окуучу кызы. Кол чабуулар ар бириңиздерге өз убактыңыздарды бөлүп жакшы оюн көргөзүп кеткениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо телекөрүүчүлөр менен коштошпойбуз, жөн гана амандашканча демекчибиз.